Мырзиев келсе кол коем деп атат. Мына макенеке отурат, биз Уңгартоо боюнча кербенде элди курултай өткөргөндө ошол камчынын көзүнчө. Мындай дегенбиз. Карибукка кайрылдык, биз сен жерге кол салба деп. Биздин бийлик коргой албаса, биз өзүбүз коргойбуз деп. Анан ошол менен Уңгартоо калды, Кемпирабад калып калган. 15% калып калды. Ал биздин жерлер бар 15%. Биз ошондо Карибден сурандык. Бул биздин эл, бир тууган элден жерин сурабагыла деп. Мен ошол тажрыйбаны да айтат элем. Бүгүн өзгөндө өткөн, Кызыл Октябрда өткөн элдик курултайдын чечимин бир копиясын биз ошол Шавкат Мирзиевке да жөнөтүшүбүз керек. Биздин жерге кол салба. Бул биздин жер, Кемпирабад деп. Документалдуу түрдө дагы бардык түрдө менде мурда айткандар айтты. Бул биздин гана жер. Жанагы 18.000 гектар деген да биздин жерлер. А картаны булар сызгала берет, каалагандай карта сызгалат. Биздин негизги документ эгемендүүлүк катары бири-бирибизди тааныганда оңго чейин ошо картабызды көтөрүп барганбыз. Ошол картада Кемпирабад Кыргызстандын жери, Уңгартоо Кыргызстандын жери. Мына ошол документ. 50-жылкы 60-шы документтер бул чарбалык документтер, урматтуу туугандар. Экинчи сунушту ушул жерден эки президентке, Садыр Нуркожоевичке жөнөтүш керек. Сиз октябрь айында Шавкат Мирзиев келгенде кол койбоңуз деп. Кайрылышыбыз керек. Кол койбоңуз деп. Андан кийин кол коюп койсо, андан кийин анан жана парламенттин алдына барат. Парламентте мына азыр биз таптакыр эле үмүтүбүздү үзүп атабыз. Мен бирок үмүтүм бар, үзүлгөн жок. Кече комитетте 10 депутаттан 6 депутат гана за берди, 4-өө каршы берди. Бул 3-төн 2 эмес. Мындай менен өтпөйт. Эгерде биз жакшылап ар бир депутат менен иштесек, силердин депутаттар бар, ушул жерде шайланган. Башка депутаттар бар. Коколоп ушул жерге чакыргыла, ошол кол коюлганга чейин, кел мына жака. Отчетуңду бер мына жака. Болбосо ошолорду кыскыла. Сен беке өзгөндүн кулуну катары келбейсиң, депутат эмес деп. Басымды ар бир депутатка жасаш керек азыр. Ар бир депутат ушул жерде кулуну, ушул жердин адамы экенин чыгарышыбыз керек. Ошондо биз 3-төн 2 депутат чыкпайт. Өтпөйт бул. Бул да бир вариант. Үчүнчү вариант, мына чүйлүк жаштар, чүйүнтүбагы башка бир топ жаштар биз бүтүп атат. Азыр ушул силердин Кемпирабад, Баткен, Кумтөр боюнча чоң ноябрь айында бийликтин курултайына каршы альтернатива курултай өткөрөлү деп атат. Так силердин маселелерди коюп атат. Мына ошол жерге барып Бишкекте, эгерде Бишкекте аяттан жол бербесе, жанагы Байтиктин мөлтөгүндө жалпы Кыргызстандын этинен биз ошол жерде катып турушубуз керек. Мына ошондо биз эл болобуз. Ошондо биз улут болобуз. Ошондо бизге Шавкат Мирзиев тан берет. Бале кыргыздар, кайттым булдан деп айтат. Анткени биздин чоңдор айтып атат азыр, Өзбекстан менен мамилени оңобосок, кээ бирлер айтып атат. Алар күчтүү мамлекет, алар минтип коет, тигинтип коет деп. Жок, урматтуу туугандар. Кытай жесе жеп коет эле кылды ягында майда мамлекеттерди. Өзүнүн Тайванын алдырып коюп отурбайбы? Жей албайт азыр. Эгер эл күчтүү болсо, элде дук болсо, эч бир чоң күчтүү держава жей албайт бизди. Экинчиси, Мирзиев ал эч качан кыргыз элине кол салбайт. Ал биздикилер коркуп атайын чыгарып атат. Илгери үзөң куш каркырап өткөндө дагы Турдакын Усмалич ошентчи. Эй, Кытай ажыдап жеп койсо эмне кыласыңар деп. Бериш керек деп. Жок. Мирзиев андайга барбайт. Жана айрым саясатчылар кокуй мунун танкасы бар, мунун деген ал биздин элге, биздин депутаттарга атайын внушение кылып атат. Ага алданбагыла. Мирзиев эч убакта андайга барбайт. Керек болсо биз бекем турсак, биздин жерибизге тийбейт, артка кетет. Рахмат.